Assalamu alaikum, саламатсыздарбы? Кутмандуу кушубак кечеңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар, жалпы телекөрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен мен Адил Казыбеков жана бул Түз эфир, Түз абодобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Андыктан биздин катарга кошулуңуздар, биз менен болуңуздар. Биз сиздерге мыкты маанай, жакшы маанай тартуулаганга аракет кылабыз. Бүгүн болсо бизде дүйшөмбү экен, 12 март, урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз. Дүйшөмбү күнү негизи эмнегедир оор күндөрдөн, кыйын күндөрдөн болот деп коет. Бирок билбейм, жакшы эле күндөрдөн болуп атат окшойт. Сиздерде дагы мыкты күндөрдөн бири болду деп эсептейм жана ишенем. Негизи бүгүнкү күндө мыкты эң сонун жамгыр жаап берди бизге. Жамгыр менен жер көгөрөт деп коет экен. Андыктан маанайды көтөрүңүздөр. Жамгыр менен жер көгөрсө, жер көгөрүп берсе, жашылданып берсе, коос, шаарыбыз коос болот, анан түшүмүбүз мол болот. Кыскасы мыкты болот да, бардыгы сонун болот. Ал эми эфирибизди болсо, урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, буйруса жакшы бир музыкалык чыгарма менен баштап алсак, сиздердин маанайыңыздарды сөзсүз түрдө көтөрө турган чыгарма жалпы Кыргызстандагы маликалар үчүн Малика чыгармасы менен баштап алалы. Алыстабай туруңуздар. Birinciden al balanı ben bilmeyim. İkinciden ben kızımdı. Vermeyim. Biraz tınçılık. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңар көрүп тургандай интригалар курчуп баратат. Анда эмесе азыр Маликаны көп жылдан бери сүйүп жүргөн Мурадил балабызды чакырып коебуз. Ladies and gentlemen, Muradil. Malika! Malika! Ay Malika. Malilika, lilika, lilika.
Мурадил Данияров аттуу ырчы мырзабыз, таланттуу ырчы мырзабыз, жалпы маликаларды жана бир гана маликаларды эмес, жалпы эле телегөрүүчүлөрүбүздү бир сыйра кубандырып, жакшы маанай тартуулап кетти. Ал эми мен болсо бүгүнкү студиябызда отурган мыкты инсан, мыкты коногубуз менен тааныштыргым келип отурат. Бул мырзабыз болсо өзү ырдайт, ырчы, обончу, актер да болуп кетет, дагы эмне болуп кетет, пародист болуп кетет, мыкты импровизатор, тоймен, шоумен, кыскасы Манас Алыкулов студиябызда отурат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Азыр колчоголор бүтсүн. Бүттү. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жаз келди. Бүгүн дүйшөмбү экен. Кандай өттү дүйшөмбүбүз? Дүйшөмбү бүгүн абдан жакшы өттү. Жакшы өттү. Канчада турат негизи? День орусча айтканда ушундай болду. Анан саат 8:30 турдум. Таң атпай 8:30 турат. Негизи чыгармачыл адамдар 12ден кийин бери жагы эле ойгонот экен да. Сиз өзгөчө адамсыз окшойт. Мен акыркы күндөрү 12ге чейин уктасам өзүмдү жаман көрө баштадым, ошон үчүн 8:30 турдум. Эң сонун. Жакшы. Жакында эле үйлөндүңүз. Үйлөндүм. Канча болду үйлөнгөнүзгө? 3 ай болду. Бул шакек. Бул ошондо үйлөнгөндө тагына турган шакек. Обручальный. Biraz башкача экен, заманбап шакектерден бири окшойт. Айланат окшойт алдыңыз. Айланат. Кана айландырып коюңуз. Антистресс. Эң сонун. Нерв болуп атканда акырынтып айландырып biraz эс алып каласыз. Жакшы. Негизи быйыл болуп калды да 2018 үйлөндүңүзбү же 2017 үйлөндүңүз? 2017-нин 17 болуп калды. Аягы болуп калды. 5-декабрь. Кандай экен? Сонун экен. Жакшы экен. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, эгерде сиздерде биздин студиябызда отурган Манас мырзага суроолоруңуздар болсо, же болбосо каалоо тилектериңиздер болсо, деги эле бирдеме жазгыңыздар келсе, жазыңыздар 0550 32 32 87 сандарына WhatsApp аркылуу каалоо тилектериңиздерди, SMS-териңиздерди жиберсеңиздер болот. Же болбосо биз түз эфирге чыгып, ошо Манас менен сүйлөшөт элем десеңиздер, анда 67 04 79 сандарын терип биз менен түз байланышка чыксаңыздар да болот. Манас экөөбүз даярбыз сиздердин телефон чалуулуңуздарды кабыл алганга. Манас мырза, чыгармачылыкта кандай ийгиликтер болуп атат? Чыгармачылыкта буюрса жакшы иликтер болуп атат. Алдыда гастролдор күтүп турат. Турцияда. Биз бүгүн байкагам, Инстаграмыңыздан байкагам. Түркияга кетип атасыз. Түркияга. Канча күнгө кетип атасыз? 3 күнгө кетип атам. 3 күнгө. Эмне болуп? Кайрат Нуртастын концерти менен. Ал жакта алып баруучу кызматтамын. Ошол Стамбулда 31 март, 1 апрель. Реклама кетти, аны мага акчасын төлөп койсуң. Анкарада, 2 Анталияда. Жакшы. Анкарада, Стамбулда, кыскасы Түркиянын баарын жакшылап сейилдеп чыгат экенсиз. Сейилдеп. Ага чейин Кудайым буйрса Москвада, Казакстанда концерттер бар. Ошо буйрса 2018 жаңы күч менен, жаңы дем менен азыр аракет кылып, элдин батасы менен ата-энебиздин берген кеңеш менен батасы менен ушундай өсүп келатабыз, деңиз. Жакшы. Кайрат Нуртастын концерти болсо казакча алып барасызбы ошондо? Жок, кыргызча алып барам. Кыргызча, түркчө. Түркчө да сүйлөйсүз. Казакча. Анча-мынча. Негизи окшош да тилдерибиз. Негизи тилдерибиз окшош. Мындай дейт да, бир күндө, бир жылда эгерде 365 күн болгон болсо дейт, Манас Алыкулов деген 374 той алып барып жүрөт экен дейт. Ошол чынбы, чын эмеспи? Кандай десем эми концерт, кыскасы. Той концерт эми бизде эми Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат экенбиз да. Эмне боюнча дебейсиңерби? Көп нерсе боюнча, бирок азыр ошол суроого той боюнча, той аштар өткөрүү боюнча биринчи месте турат экенбиз. Эми ошо мени жактырган кардарлар неме тоюна буйрук беришет. Тоюна кызмат кылып. Эң сонун. Суроолор келип атат, же каалоо тилектер азыр көрөбүз. Жубайыңыз каяктан болот деген суроо бар экен. Бирөөсү, экинчиси, азыр салам алейкум Манас байке, ишиңизге ийгилик. Ошкода концерт алып келбейсизби, Баяман деп жазып жиберген экен. Ошко 15-16 апрелде барабыз деп эле реклама кайра. Кыла бериңиз, кылыңыз рекламаны. Жакшылап кылып алыңыз. 15-16 апрелде Кудайым буйрса Ошто болот концерт. Баарыңыздарды күтөбүз. Жакшы. Жубайыңыз каяктан болот дейт? Жубайым Токтогулдан болот. Токтогулдун аккусу. Токтогулдун аккусу, анан көлдүн аккусу болуп кетти. Негиде дегенде көлдө туулуп өскөн экен. Эми апасы ошол жакта болуп калып. Жакшы. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, эми тааныгандар көп, тааныбагандар дагы бар, балким билбей кайсы жактан туулуп өскөнсүз. Тааныбагандар
тааныбагандар көп болуш керек, тааныгандар өзүм досторум. Анан албетте өзүм гастролдо жүргөндө эле Оштото өрөлүп калып калыптырмын да. Ошто. Гастролдо. Атам менен апам гастролдоп жүргөндө апам ичинде эле гастролдоп баштаган нерсе ошол. Анан Ош областына караштуу апамдын туулган жеринде төрөлдүм. Ноокат районунда. Анан кийин гастролдоп чоңоюп калдыңызбы же Бишкекте чоңойдуңузбу? Эми Бишкекте да чоңойдум, көбүнчө 50-50 да, эмнеге дегенде. Бишкекте дагы тиги жакта жүргөн экенсиз. Жакшы, чыгармачылык адамдардын балдары ошондой болот экен. Бизде болсо телефон чалуу бар экен. Манас мырза, кабыл алып көрбөйлүбү? Саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз, айта бериңиз. Барсызбы, урматтуу телекөрүүчүбүз? Бар экен. Атыңыз? Жаныбек, менин да атым Жаныбек. Жаныбек, эң сонун. Манас мырза менен сүйлөшө бериңиз. Мен атасын да жакшы билчү элем. Манас мырза. Атаңыздын да аты Жаныбек эле. Менин да атым Жаныбек. Атаңызды урматтап, кыйла жүргөнүңүз элем. Рахмат Жаныбек байке. Сизди болсо секеде секирле жүргөнүңүздү көрөм, бир өрүңүздү көрбөйм, эчтекеңизди көрбөйм да такыр. Ошого карыштуу болуп атам да мен. Клиптерден бир секирип жүргөнүздү эле көрөм, болду. Бөлөк бир энеңизди көрө элекмин такыр. Бир клиптериңиз барбы, айтып койсоңуз? Түшүнүктүү. Рахмат Жаныбек мырза, Жаныбек байкебизге ыраазычылык билдиребиз. Суроо түшүнүктүү болду. Клиптерден аябай көп көрөбүз дейт. Чынында эле болгон толгон клиптин баарында эле манасалык улап жүрөт. Жылдызы да, клиптердин жылдызы. Өзүңүздүн клибиңиз барбы деп суроо окшойт да? Ушул суроодун чын айтканда көптөн бери күтүп жүргөм. Өзүм негизи алып баруучу катары азыр элге кызмат кылып жүрөм, чыгармачылык, алып баруучулук. Ошо сахналарда, концерттерде алып барып, анан баягы клибиң жок деген мен эми ырчы эмесмин да клип таратыргандай. Бирок ырчылык шыгыңыз бар. Аны айтышат, ырчылык шыгың бар деп, анан кээде ырдап коем. Кудай буйрса Жаныбек байке биртке күтүп туруңузчу. Жакында жаңы клип чыгат, сизге жагат точно. Тартып бересиз ата, Жаныбек байкеге деп. Жакшы. Суроолорду улаталы. Манас мырза, ассаламу алейкум. Сизге ак жол деп жиберген экен. Кийинкиси Токтогулдун кыздары кыйын болот да, бактылуу болуңуздар деп жиберген экен. Чоң рахмат. Чындыгында негизи токтогулдуктар кыйын болот. Деги эле Кыргызстан кыйын. Кыргыздын кыздары кыйын болот деп коелу. Жакшы. Кийинкиси, саламатсызбы? Сизди көргөндө, Жаныбек байкени көргөндөй болобуз. Ишиңизге ийгилик. Атаңыздын жолун жолдогон жакшы адамдардан болуңуз деп Беловодскийден Бермет деген телекөрүүчүбүз жиберген экен. Рахмат Бермет. Рахмат. Эстебе салам, Манас Алыкулов үй бүлөлүү болгон кандай экен? Дагы улантайын, келинчегиңиз көнүп калдыбы дейт. Келиндик кызматты кандай өтүп жатат? Аябай кайненедей сураган экен да. Сизге ийгилик дейт. Асел деген телекөрүүчүбүз жиберген экен. Шакегиңизди дагы бир жолу көрсөтүп койсоңуз дейт. Көргөзүп коюңузчу. Шакек азыр биздин операторлор крупный план менен алып туруп көргөзүп койсун. Өзгөчө шакек. Мынакей. Өзгөчө. Айландырып коюңуз. Өзгөчө, мынакей. Айландырып коюңуз. Опа, баракелде. Өзгөчө. Жакшы. Анда эмесе суроолор боюнча? Суроолор боюнча үй бүлө болгон абдан рахат экен, керемет экен. Аялың менен кеңеш турганда өтө сонун экен, өзгөчө бир рахат экен. Анан албетте келиндик кызматын абдан жакшы өтүп атат. Кызматын жакшы өтүп атат. Кантип өтүп атат? Эми кадимкидей эле эртең менен турат. Эки жакты карайт, баары уктап атса кайра келип жатып уктап алат эле. Эки жакты караса. Ишил азыр биринчи, баарыбыздан биринчи туруп атат. Ошонусу жакшы. Кийимдериңизди жууп, бүт бардыгын жууп, тазалап, тамагыңызды жасап. Мага ошонусу жакты аябай. Сонун бекен? Эми апам уялып калгам да. Жеңем кийимдерин жууп, даярдап, уялып анан үйлөнгөндөн кийин. Өзүңүз жууп калчысыз. Эми билбейм, жуугам эмесмин, бирок аялым аябай сонун неме кылып кийимдерди растап берет, баардыгын сонун. Бүт даптай. Мага эң башкы сезилгени носкилер жакшы сезилип атат. Баары таза,
Тап-таза. Көрсө менден 10дон ашык носким бар экен да. Үйлөнө электе носкилерим жок болчу. Бул мисалы сиз костюм алганда носкини ошого жараша аласызбы же ар кандай носки кие бересиз? Мисалы бүгүн могу галстугуңуз жагып атат да. Фиолетовый сыяктуу көк башкача өзгөчө неме экен да. Ушуга жараша носки аласызбы же кандай болот ал жагына? 10 пар носкиңиз бар болсо. Кара эле носкилер кийет. Кие бересиз. Эркек кара носки кийет, эң сонун. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, бүгүн баса биз мондай бир сонун белек азыр ойнотобуз. Мондай белек Манас тагырмалды, жакшы эң сонун экөөбүз ушуну ойнотобуз. Бул деген сертификат, урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз. Бул сертификат биздин жаз келип калды. Жаз келгенде адам баласы не кылат? Кышында кыш менен үйдө отурдук да, анан жаз келгенде бир сыртка чыгып, сейилдеп, жакшы жерлерге барып, эс алып дегендей. Анан эгерде кичинекей балдарыңыз болсо, же болбосо үйүңүздө кичинекей бөгөктөр бар болсо, мына ушул жерге Европарк деген маанайшат, көңүл ачуу зона экен. Ушул жерге барып эс алып келсеңиздер болот. Бул жерде 20дан ашык ашуун аттракциондор бар экен. Ошол жерге ушул сертификатты алып кетүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эртең мененки 10дон кечки 10го чейин ойносоңуздар болот экен, ойнотсоңуздар баланы. Ошондой көбөктөрүңүздөр бар болсо, бизге SMS-терди же болбосо телефон чалууңуздарды күтөбүз. Европарк деген көңүл ачуу зона кайсыл жерде жайгашкан? Бишкек шаарында бир жерде жайгашкан Манас. Эми албетте бул сертификатты утуп алыш үчүн мен силерге бир суроо берем. Ошол суроого же табышмак каттарыбы так жана туура жооп берсеңиздер, силерге сертификат менден деп. Суроосун берип койдум, мен суроосун берип койдум. Ошондо Европарк кайсы жерде жайгашкан? Бирөөгө мен. Бирөөнү анда сиз бериңиз. Сүйлөштүк анда эмесе. Биринчи сиздин жообуңузду кабыл алайык, анан кийин кезек ага чейин сүйлөштүк. Менин суроом Европарк деген эс алуу жайы, кичинекей балдарыбыз, бөбөктөрүбүз үчүн жасалган атайын эс алуу жайы. Бишкек шаарында, мен дароо эле жардам кылып атам. Бишкек шаарында, башка жерде эмес. Бишкек шаарында кайсыл жерде жайгашкан деген сурообуз бар жана ошо. Аны эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин телефон чалуулар бар экен деп алып барып жооп коюңуздар. Коллегам экөөбүз алып барып атабыз. Кимибиз конок, кимибиз алып барып түшүнүктүү болуп калды. Мен коногубуз болуп отуруп берип турайын. Анда эмесе телефон чалуу кабыл алалы. Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Аты жөнүңүз? Аида. Аида. Кубанычтабыз таанышканыбызга. Анда эмесе сурообузга жообуңуз бар. Бул парк Горький менен Алматы көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Канчанчы кабатта жайгашкан? Кандай? Канчанчы кабатта жайгашкан? 3-чү, 4-чү. Кичине жаңылып калдыңыз. Мен сизге берем, бирок аракет кылсаңыз ал эмес, туура эмес. Манас дагы бир шанс берейин. Канчанчы кабат? 2-чи. Туп-туура, баракелде. Технопарк деген бизде имарат бар. Ошол жерде Алматы көчөсү менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде Технопарк деген имараттын 2-чи кабатында жайгашкан Европарк деген эс алуу жайына биздин татынакай болгон жана эле түз эфирге байланышка чыккан Аида эжебизге ушул сертификатты тапшырабыз. Эфир бүткөндөн кийин биз менен кабарлашып, биз менен чалышып туруп, ушул сертификатты алып кетүү жөнүндө сүйлөшсөңүз, биз менен сүйлөшүп алсаңыз болот, такташып. Ал эми экинчиси болсо Манас мырза менен аз бир аздан кийин ойнотобуз, же даярбызбы? Мен даярмын. Манас мырза даяр. Жана эле даярдап келгем. Жакшы. Эмесе бул сертификатты утуп алыш үчүн мен силерге суроо берем. Менин атамдын туулган күнү 3-март. Менин апамдын туулган күнү 14-январь. Эми суроо. 3-мартта эмне кабыл алган күн жана 14-январь эмнени кабыл алган күн? Баракелде, браво. Мына ойлондуруп салдыңыз окшойт. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, Манас Алыкулов берген суроолор. 3-март апаңыздын Атамдын туулган күнү 3-март, 14-январь апаңыздын туулган күнү. Ошол күндөрү Кыргыз Республикасында эмне кабыл алынган? Туура эле айттымбы? Анда эмесе телекөрүүчүлөрүбүз сурообузга жооп бергенче мен алардын каалоо тилектерин же болбосо суроолорун окуп турайын. Саламатсыңбы Манас? Байкең экөөңөрдүн Шорбо деген ырымдарды аткарганыңар аябай жакты дейт. Азаматсыңар. Жаныбек Алыкулов ырдагандай эле сезилди. Азаматсыңар деп берген экен. Жакшы. Кийинкиси саламатсызбы Манас? Үйлөнүптүрсүз, бактылуу болуңуз. Ширин өмүр сүрүңүз деп жакшы каалоо. Чоң рахмат. Мынакей анда эмесе
Урматтуу телекөрүүчүлөр, телефон чалууңуздарды күтөбүз. 67 04 79 сандарын терип биз менен түз байланышка чыгып, Манас Алыкуловдун коюлган суроосуна жоопту берип, жана бизден болгондо азыр лично Манастан мондай жакшы сертификат алып кеткенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Түз байланышка чыгыңыздар. Бул суроонун жооптору урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз WhatsApp аркылуу кабыл алынбайт. Телефон чалуу аркылуу, андыктан телефон чалыңыздар 67 04 79. Эгерде сиздер уюлдук телефондон байланышка чыгып атсаңыздар 0312 кодун терип туруп, андан кийин 67 04 79 сандарын терип биз менен байланышка чыксаңыздар болот экен. Суроо берсем болобу деп жиберген экен, не дейли? Берсин. Берсин, бериңиз урматтуу телекөрүүчүлөр, бериңиз. Дагы кийинки СМС СТВ канчадасың, каяктансың дегенге биз жооп бергенбиз. Токтогулдан болом, телефон чалуулар бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу СТВ телеканалынын алып баруучусу Адил Казыбеков. Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Аты жөнүңүз ким? Алина. Алина, кубанычтабыз. Анда эмесе Манас мырзанын берген суроосуна жообуңуз барбы? Мен 3 март болсо желектен кабыл алганым. Желектин кабыл алганы. Экинчиси 14 январь. 14 март болсо бул Герттики. 14 март эмес, Алина айым. 14 Ой, 14 январь. январь беле? Ага, январь. Эмне кабыл алынды эле? Алло. Айта бериңиз, түз байланыштасыз, айта бериңиз. Эмне кабыл алынды эле 14 январда? 14 январь? Ооба. Google'dan издеп атат. Алина жекебиз Google'дан издеп атат. Азыр калп эле бизде 14 январь, март деп убакыт утуп атат деп элечи. Айттыңыз, анда эмесе 14 январь урматтуу телекөрүүчүбүз Алина жекебиз. Жок. Макул анда. Анда күтөлү анда. Жок, көп күткөн болбойт. Бул суроого так жана туура, анан тез аранын ичинде жооп бериш керек. Кийинки телекөрүүчүнү күтөбүз. Кийинки телекөрүүчүнү күтөбүз. Телекөрүүчүбүз Алина жекебизге кечирим сурайбыз. Сиздики жок болуп калды жообуңуз. Андыктан биз жообубузду дагы бир жолу кайталап берсек, Манас кайталап берет. 3 март эмнени кабыл алган күн, 14 январь эмнени кабыл алган күн. Мен ата-энемдин туулган күндөрүндө. Ошол. Кандайсыңар анан? Кандай болот? Жакшы, жакшы. Жакшы. Биз келип калтырбыз сизге. Биз кийинки суроолорду окусак, бирок мен суроолорду окуй тургандай абалым бар экен, сиздики жооп берин. Манас байке, ачкиңизди сулуулукка кийип жүрөсүзбү же чын элеби дейт? Чын эле болгондо. Мен көзүм кичине бир аз көрбөгөн, эмндай, начарыраак көргөндөн кийем. Эмесе звонок кабыл алсак. Звонок кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз? Атыңыз? Аты жөнүңүз? Саламатсыз? Атыңыз ким болот? Атым Асел. Асел эжеке, кубанычтабыз. Манас мырзага жоопторуңуз бар, даяр. Атым Асел атым. Жакшы, кубанычтабыз, уктук Асел эжеке. Манаска, Манас айткан 3 март желек күнү, анан 14 январь баягы мекен короочулардын күнү. Жок. Жок, тилекке каршы туура эмес. Асел эжеке, ыраазычылык билдиребиз. Түз байланышка чыгып бергениңиз үчүн 3 март желек күнү дейт. Желек күнү майрам болсо ал эжекебиз. Майрам болсо негизи жакшы, албетте, бирок ал туура эмес. Жооп, жана 14 январь ата мекен коргоочулар күнү деди. Ал дагы тилекке каршы туура эмес. Кийинки суроолорго өтө берели. Ал эми жоопторду биз кабыл алганга даярбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз 67 04 79 67 04 79 сандарын терип биз менен түз байланышка чыксаңыздар болот. Жоопторуңуздар бар болсо, Манас мырзадан сертификат Европарк деген эс алуу жайына, кичинекей көбөктөр үчүн даярдалган эс алуу жайына белек утуп аласыз. Салам алейкум, Манас, бир ырдап бербейсиңби дейт. Сиздин ырдаганыңызды эми бардыгыбыз эле билебиз.
Эшикте жамгыр жаап атат да. Жамгыр төктү, эч басылбай, биз келаттык көл шал болуп. Жол кароого көз ачырбай, бет алдымдан шамал согуп. Күн күркүрөп, жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти жаштыгымдай. Жеке-чеги кайрылбастан кете берди. Ай, баракелде, браво, браво. Бирок мындай өтө берилбей ырдап койдуңуз окшойт атам да, берилбей ырдап койдуңуз. Анда эмесе бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз ким? Атым Талант. Талант байке, кубанычтабыз таанышканыбызга. Анда эмесе туура жана так жоопторуңуз бар. Бизден берилген суроолорго. Барбы жооптор? Ооба, айта берейинби? Айта бериңиз. 3 март желекти кабыл алган, 14 январь флагты кабыл алган, гербти кабыл алган. Гербти кабыл алган дейт. Талант мырза кетпей туруңуз. Кайсы жактан чыгып атасыз байланышка? Мен Бишкектен чалып атам. Талант байкебиз, байланыштасызбы? Я. Байланышта турасызбы? Кайсы жактан чыгып атасыз? Бишкектен чалып атам. Бишкектен эле. Балдарыңыз барбы? Балдарым бар. Канча жашта балдарыңыз? Балам 4 жашар. О, эң соңу Талант байке. Могул сертификатты мына Манас өзү тапшырат сизге, же болбосо мен тапшырам, экөөбүздүн бирибиз тапшырабыз. Ошол сертификатты алып, Европарк деген эс алуу жайына барып, балаңызды бир жыргатып келиңиз анда жаздын күнүндө. Куттуктайбыз сизди Талант байке. Куттуктайбыз, браво. Туптуура жооп бердиңиз. 3 март. Демек, желекти кабыл алган күнү атаңыз туулган экен жана 14 январь гербти кабыл алган күнү апаңыз туулган экен. Апаңызга бир калат эле айтып койгуңуз келип атабы? Жакында эле майрам болуп өттү, куттуктасаңыз керек. Ага. Жалпы бул дүйнөнүн эң кызыгы, жашоонун жарыгы биздин апаларыбыз. Энен жүрөгүндө эч кимдин жүрөгү жок деп ойлойм. 70 жеңең, 7 эжең болсо дагы бар бир энен жүрөгүндөй жүрөк жок. Эне каякта болбойлук, ар дайым сарсана болуп, жүрөктөр ооруп турат биз үчүн. Анан апага суроо бергенде, сиз 3 балаңыздын кимисин жакшы көрөсүз дегенде, ооруп атканын жакшы көрөм дейт, сакайып кетсин деп. Же болбосо алыста жүргөндү жакшыраак көрөм келгенге чейин деп. Эми баарыбызды бирдей жакшы көрөт. Анан ар бир энелерибиз бар болушсун, бактылуу болууга. Эң башкысы өмүрүңөр узун, ден соолуктуу болууга. Бар болууга, силер бар, биз бар. Баракелде. Ыйратып салбай асканыңыз Манас мырза. Апаңыз жыргап сүйүнүп калса керек. Мен да учурдан пайдаланып өзүмдүн апама дагы салам жолдоп коеюн. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Биз апаларыбызды жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Бар болуңуздар биздин сүйүктүү апаларыбыз. Кийинки суроолорго, СМС билдирүүлөргө өтсөк, урматтуу эле көрүүчүлөрүбүз, бизге сертификат бербейсиңерби? Үй бүлөм менен барып келейин дейт. Сертификат алыш үчүн урматтуу эле көрүүчүлөрүбүз. Эртең кайра түз эфирге чыгып калат. Бүгүн эми тегине каршы экөөнү тең берип салдык, өзүнүн ээлери табылып калды. Анан муну алып туруп атып сизге берип койсом болбой калат, жаман көрүп калат, табылып калат. Андыктан эртең түз эфирге, түз байланышка чыгыңыз. Биз сөзсүз түрдө сизге дагы бергенге аракет кылабыз, эгерде суроолорго туура жооп берсеңиздер. Кийинки суроо болсо, атаңдын шляпаларын кийип жүрөсүңбү же өзүңдүкү дейт? Өзүм шляпам. Шляпа аябай кызык болгон экен. Атам замандагы шляпа, бирок өзүмдүкү. Жакшы. Шляпа көп кийесизби же калпак көп кийесизби? Экөөнү бирдей эле кийем. Бирдей эле кийесиз. Энүү жанагындай. Ооба. Жакшы. Манас байке, сакалыңыз зыңк экен, ийгилик дейт. Рахмат. Эмне себептен сакал койдуңуз? Анткени бул суроого толук кандай кылып жооп бере албайм. Бирок өзүңүзгө жагып атат ушундай стиль. Жагып атат, ооба. Эми алып сакалды калтырып. Навременно. Түркиядан келгенде балким. Балким мен ошо ойлоп койдум, Түркияга даярданып атат. Ооба, Түркия. Жакшы, эң сонун. Эмне болуп Кайрат Нуртас менен байланышып калдыңыз? Каяктан же доссузбу аны менен? Чын айтканда, Кайрат Нуртас мени тааныбайт деле болуш керек. Андан кийин ошо Турциядагы организаторлор, уюштуруучулар бир көп алып баруучулар менен сүйлөшүп баягы неме кылып, анан кийин ошо Кайрат Нуртастын жана продюсери
Апасы байкаштырыптыр да, ким кандай алып барат, анан ошо көрүшүптүр үй бүлөсү менен чогуу, анан мени тандашып. YouTube'дан отуруп алып көргөн. YouTube'дан болушунча көрүшкөн окшойт. Анан жактырды. Ооба. Негизи алып барып атканда канча жыл болду алып барып атканыңызга? Мен чын айтканда алып барып атканыма мен мектептен баштап, 9-класстан баштап алып барып жүрүп, анан кийин көбүнчө ошо кабактарда музыкант болуп иштеп жүрчүмүн, ырдапчы. Анан кийин эле ошо телевизорлор көрүп, ошо орустардын алып баруучусун көрүп, ушундай алып баруучу болгум келет, сахнадан чыгып ушинтип сүйлөгүм келет деп, анан кийин ошо алып баруучу болуп кызмат кылып жүрөбүз. Эмнеси кыйын алып баруучулуктун сиз үчүн? Эмнеси кыйын? Баягы мисал үчүн алып барып атканда, мындай сен сахнага чыкканда же бир неме публика чыкканда элдин баары сени карашат да. Ошондой моментте бир 10 секундтун ичинде элди өзүңө алып коюшуң керек да. 10 секунд алып койсоң, анан калганы. Эгерде жарымын ала албай калсаң, ошол кыйын. Өлгөн жок, эми кыйын кичине. Бирок постепенно алына берет. Сизди өтө бир мыкты импровизатор катары билебиз да. Негизи концерт алып барасызбы, той алып барасызбы, ар бир жерден сөз табасыз, ар бир жерден бир күлкүлүү болгондо да жөн эле сөз эмес, баягы күлкүлүү адамды, залды күлдүрө турган, аудиторияны күлдүрө турган нерселерди таап чыгасыз. Ошол нерсени каяктан чыгарасыз? Бул эми мен өзү негизи, ооба, бул биринчиден Кудайдан берилген талант аны бирибизге. Экинчиден бул канда бар, үчүнчүдөн атам негизи импровизатор болчу. Мыкты импровизаторлордон бири болчу да. Ошол эле убагында президенттердин алдында чыгып жүргөндө ошол даярдана калчу, ошол жерде эле процесс жүзүндө. Вот атам ошо үйрөткөн процесс жүзүндө. Эми эң башкысы бул импровизациянын рахаты бар да. Орусча айтканда кайфы бар. Өзүңүзгө жагат. Болгондо да сизге эле эмес, элдин баарына жагат да сиздин импровизацияңыз. Анда эмесе, Манас мырза, бизде соңку суроону берип калганга жетишип калалы. Мындай суроо болуп атат. Атаңыз акыркы бир нерсе калтырып кетти беле, аткар деп бир аманат калтырып тапшырып кетти беле, ошону аткардыңызбы деп телегөрүүчү сурап атат да. Бул ушул суроо мага абдан жакты. Абдан жакты. Ошол атам кандай буну аткар деп калтырган эмес, мындай сөз менен кандай түшүндүрсөм, атам мага көп нерселер айтып берчү да. Мындай болот, мындай болот, бул жерде азыр мындай болуп атат деп актуальность айтып кеткен. Анан атам кеткенден кийин атамдын 55 жылдык жаркын элесине арналган кудулдардын фестиваль болгон. Ошондо сахнага чыгып алып барганда даярданган эмесмин, сүйлөп атам. Атам айткан сөздөрү ошо айткан сөздөрүм, бирок элге башкача подача менен айтып атсам, эл күлүп атат. Атам айтып калчу эле мындай, атам айткан мындай десем, элдин баары күлүп атат да. Ошо бир тонкий жактан бир тонкость да, ушундай тонкий киши болчу, мындай уровеньдеги киши болчу. Анан ошондон улам атам эң башкысы калтырып кеткен нерсеси Алыкулов деген фамилиясы, анан кылкылдаган кыргыз эли. Мыкты сөз болду. Манас мырза, тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна келип калды. Билинбей эле, жаңы эле келгендей болдуңуз эле чынында. Ар дайым эле мындай боло бербейт да. Негизи кээде созулгансып сезилип кетет, бирок бүгүн сиз менен негедир бир 2 мүнөт отургандай эле болду. Бат эле учуп кетти убактыбыз. Анда эмесе жалпы элибизге, журтубузга кайрылуу жасап койдуңуз. Рахмат. Коштошобуз. Эми СТВ телеканалынын урматтуу көрүүчүлөрү, көрөрмандары, деги эле кыргызстандыктар, мекендештер жана алтындар, жандар, барыңыздар бар болуңуздар. Кудайым буйрса бактылуу күндөр алдыда экен. Ар дайым күлкү шаң тойлор болуп турсун. Эң башкысы биздин апаларыбыз бар болушсун. Бактылуу болуңуздар, көп жашаңыздар. Урматым менен мен Манас Алыкулов. Баракелде. Ыраазычылык билдиребиз. Манас мырза, биздин студиябызга келип конок болуп отуруп бергениңиз үчүн, мыкты маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, бар болуңуз, ар дайым атаңыздын жолун жолдоп, мыкты инсандарынан, кыргыздын мыкты инсандарынан болуп жүрө бериңиз. Биз ошого тилектешпиз. Ал эми жалпы телекөрүүчүлөрүбүз, тилекке каршы бизге берилген убакыт соңуна келип калды. Андыктан жалпыңыздар менен эртеңки күнгө чейин коштошот экенбиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз менен болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен болгон мен Адил Газыбеков болдум. Көрүшкөнчө.
çaptırı Süyüm deseng sen oңaşığı Mahabattın tөгіп çamgırı Дайра болу ағып мастылы Алабалдан тақыр кет албай Ананы қантем, қантем қанықтем Армап алсан мен аяздырып Сүйгүчүм ай, сүйгүчүм ай Ананы қантем, қантем қанықтем Армап алсан мен аяздырып Сүйгүчүм ай, сүйгүчүм ой Сүйгүчүм ай Зордогон суп мени кайрадан Махабатка кайраң алдана Ал олону өртөп жанымды Алтыным деп сүйүм канбаган Арга барбай сүйгүчүнөн Адамды койбос, арман болбос Бул адатка кимдир барбаган Сүйгүчүм ай, сүйгүчүм ай Адамды койбос, арман болбос Бул адатка кимдир барбаган Сүйгүчүм ай, сүйгүчүм ой Сүйгүчүм ай Сүйгүчүм ай